жергиликтүү колдончу башкаруу органдарынын союзу тарабынан тажрыйба алмашуу максатында көлгө ушундай уюштурулган экен. Таластан, Чүйдөн чогулган айыл өкмөт башчылары менен баратабыз. Билесиздер, ушул долбоор бул Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланат. Келбетас жана өнүктүү саясат институту тарабынан ушу колдоого алынып иштеп келет. Мына Союз эл судагы бир нече жыл болду ушул долбоор менен дагы чогуу кызматташып келебиз. Проекттерге катышып ушундай жергиликтүү колдончу башкаруу союзунун эмилгеси менен колдоосу менен группадан да көрүп атабыз, жакшы иштерди алып барып атасыңар, силерге да кичилик. Рахмат. Ошол ынтымак болсун, Рустамыбыз өнүксүн. Жакшылык болсун. Рахмат. Силерге да ийгилик ишиңиздерге. Рахмат. Достор, биз азыр Карабой айылындабыз. Бул жерде саркынды сууларды тазалоо боюнча проект ишке ашкан экен. Бул жерде карап турсаңыздар, жалпы суммасы гранттын эсебинен 500 миң сом алган, 28%. Анан калганын 1 миллион 279 миң 267 сом өздүк салым болгон. Ошол жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорун алкагында ушундай проектти ишке ашырган экен Карабой айыл өкмөтү. Бул жерде ошо саркынды сууларды тазалап, анан тазаланган сууну кийин ирригация тармагына колдонуу боюнча да ушундай проект бар экен. Азыркы учурда ошо жаңы башталган үчүн бул толо эле экен да, могул жер. Ушул проекттин алкагында ишке ашкан экен. Жаңы эле ушул презентациясына күбө болдук, достор. Айыл өкмөт башчысы өзү презентация кылып берди. Негизи бул айылдын бюджети да чоң экен, негизи 20-25 миллион жылдык бюджети бар экен. Анан ошо өздүк салым көбүрөөк кылып, бул долбоордун алкагында 500 миң сом грант алып ишке ашырышкан. Ошо ийгилик каалайбыз. Карабой айылына баарыңарга салам.